11-апрелге белгиленген жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна катыша турган 59 партиянын ичинде жаңы партиялар да жок эмес. Ал жаңы партиялардын курамында мурда башка партияда мүчө болуп жүргөндөр да бар. Мекеним Кыргызстан партиясына талапкер болгон Марлен Маматалиев учурда Ынтымак партиясын жетектейт. Мекенчил партиясынын жергиликтүү кеңештерге да, парламенттик шайлоого да катышпай турганы жарыяланганы менен, анын мүчөлөрү башка партиялар аркылуу шайлоого аттанып жатышат. Мекенчил партиясынын атынан талапкер болгон Айбек Маткеримов Ата журт Кыргызстан деген жаңы партиянын курамына кирген. Биримдиктин 50-номурунда турган Кубанычбек Кангантиев Кыргызстан элдик демократиялык партиясынын курамында. Ошондой эле Биримдик партиясындагы Жусуп Коргонбай уулу Кыргызстан элдик демократиялык партиясында. Алгач КСП, кийин Биримдик партиясынан шайлоолорго аттанып жүргөн Елизавета курулуш компаниясынын башкы директору Нуржан Тынымсейитова бул жолу Кыргызстан элдик демократиялык партиясы менен бирге экендиги белгилүү болуп калды. Айтор өткөн жылдагы парламенттик шайлоодо Биримдик, Мекеним Кыргызстан аттуу фаворит болгон партиялардын талапкерлери бул жолу деле жерде калышкан жок.